Үйлүү болсом экен деп бар тапканын шылуундарга жана жеке курулуш компанияларга алдатып жибергендер айласы кетип бийлик башындагыларга кайрылып отурат. Үй сатып алуудагы сабатсыздык жүздөгөн адамдарды зар какшатып, же үйдөн жок, же үй алам деген акчадан жок көчөдө калтырууда. Эми бул көйгөйдөн арылуучу убакыт келди. Мамлекет Кыргызстандагы үй менен камсыз кылууну өз колуна алып, ипотекалык компаниянын ишин күчөттү. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын уставдык капиталы учурда 80 миллиард сомдон ашып, Кыргызстандагы ири капиталы бар жападан жалгыз мамлекеттик ишканага айланды. Бул тууралуу кечээ президент Садыр Жапаров ипотекалык үйлөрдүн кезектеги комплексин тапшырып жатып билдирди. Жакынкы келечекте компания өз алдынча каржылоого өтөөрү жана өлкөнүн турак жай фондун дагы да кеңейтүүнү максаттап жатат. Кечээ күнү дагы 612 үй бүлө батирилүү болушту. Турак жай Бишкек шаарынын престиждүү райондорунун биринде орун алып, 18 кабаттуу 6 блоктон турат. Расмий иш-чаранын жүрүшүндө президент элибиздин турак жай менен камсыз кылуу өлкө бийлигинин артыкчылыктуу милдеттеринин бири экенин баса белгилеп, Кыргызстан боюнча үй куруу иштери кызуу жүрүп жатканын айтты. Ошондой эле МИКтин шарттары тууралуу кеңири айтып берип, алардын ишинин ачык айкындуулугунан күмөн санагандарга да жооп кайтарды. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компаниясы уставдык капиталы боюнча 80 миллиард сомдон ашып, өлкө ичинде ири капиталы бар жападан жалгыз мамлекеттик ишканага айланды. Учурда республика боюнча мамлекеттик көп кабаттуу батирлердин курулушу кызуу жүрүп жатат. Алдыда миңдеген батирлер өз ээлерине тапшырылат деген чоң максат коюлууда. Алардын ичинен дагы бир комплекс пайдаланууга берилип, кечээ жарандарга ачкычтары тапшырылды. Бүгүн 600дөн ашуун үй бүлө дагы жаңы батирлүү болушту. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле мамлекет тарабынан курулуп жаткан ипотекалык компаниясы Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов 102-1 дарегинде орун алган мына ушул 18 кабаттан турган 6 блоктон турган үйдүн тапшыруу аземи болду. Анын расмий иш-чарасына президент Садыр Жапаров өзү катышты. Биз дагы 1 жыл мурун ушул учурда апрель айында 24-жылдын арыз бергенбиз үлүштүк курулуш менен. Ошол күткөн кубанычыбыз мына бүгүн орундалып атат. Бул жерде борборубуз Бишкек шаарынын эң кымбат райондорунун биринде турабыз биз азыр. Бул жерден бизге окшогон жөнөкөй адамдар азыр өзүңөр көрүп атасыңар. Бул жерде жашайбыз, бул жерден квартира алабыз деп эч качан элестете алган эмеспиз. Анан азыр көрдүк, аябай сонун бүтүшү сырты эң бир сонун экен. Анан эми бир нече мүнөттөрдөн кийин ичине кирип ичин көрөбүз го. Ак жолтой там болсун. Бул кубанычтабыз, ушундай квартиралар тез эле бүтүп, тез эле тапшырып атышат. Мурун ушундай кооперативдер элдин баарын алдап эле жүрдү эле. Бул жакшы жөрөлгө болуп атат. Буюрса мына үйгө киребиз деп сүйүнүп турабыз. Эми буюрса ачкычын берсе, андан дагы сүйүнөбүз. Кудайым баарыбызга жакшылык, тынччылык болсун эң негизгиси. Элибизди турак жай менен камсыз кылуу бул биздин алдыбыздагы эң башкы артыкчылыктуу милдеттерибиз. Бул багытта өлкөбүздүн булуң бурчунда үй куруу иштери кызуу жүрүп жатканын баарыңыздар жакшы билесиздер. Бүгүн болсо мамлекеттик турак жай саясатынын иш жүзүндөгү жыйынтыгы аталган программанын кезектеги натыйжасы катары Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү 612 батирлүү заманбап үйдү жарандарыбызга тапшыруу алдында турабыз. Президент Садыр Жапаров ошондой эле мамлекеттик ипотекалык компаниясы жана батир алуу саясаты боюнча коомчулукта жаралган туура эмес пикирлер айтылып жатканын белгиледи. Ошондой эле калк тарабынан оозго алынып келе жаткан бир нече суроо талаптарга ылайык жаңы чечимдер кабыл алынганын билдирди. МИКтин шарттары тууралуу кеңири токтолуп, алардын ишинин ачык айкындыгын баса белгиледи. Мамлекеттик ипотекалык компанияда бардыгы ачык. Кезекте тургандар өздөрү онлайн режимде көзөмөлдөп турса болот. Ал эми акча каражаттары болсо электрондук көзөмөлдө турат. Эч ким уурдай албайт, уурдаса көрүнүп калат. Албетте экеселеп, үчеселеп кайра кайтарат. Биз келген кандай жаңылыктарды киргиздик? Мамлекеттик иштерде иштегендерге 4%, ал эми жеке жактарга 8%га чейин түшүрдүк. Алдын ала төлөмү жок, 25 жылга бере баштадык. Дагы бир жаңылык, эгер мурда мамлекеттик ипотекалык компаниядан алган батирин үй бүлөңө тардык кыла баштаса, аны кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик.
Мисалы, мурда бир бөлмөлүү батире алып, убакыттар өткөндөн кийин бала бакыраңар чоңоюп, ал батирин үй бүлөңө тар боло баштаса, аны кайрадан мамлекеттик ипотекалык компанияга тапшырып, 2 же 3 бөлмөлүү батирге алмаштырсаң болот деген мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Мурда бир бөлмөлүү батирге төлөп жүргөн акчаң толугу менен кийинки кеңейтилген батириңдин төлөмүнө эсеп болуп кете берет. Эми алдын ала 50% төлөп алып жаткан жарандарыбызга токтоло кетейин. Мындай мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбыз дагы абдан көп экен. Булар мигранттар же катардагы эле өзүбүздүн жарандарыбыз. Ушундай жол менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан бир эле жолу батир ала алышат. Президент башка дагы жаңылыктарга токтолду. Эгер мурда МИК аркылуу алган батир үй бүлөгө тардык кыла баштаса, аны кыйла кең батирге алмаштырууга болот. Мисалы, бир бөлмөлүү батирди 2 же 3 бөлмөлүүсүнө. Мурда биринчи батирге төлөнгөн сумма кийинки кеңейтилген батирдин төлөмүнө эсеп болуп кете берет. Бүгүнкү күндө жеке компаниялар ушундай престиждүү райондордо батирдин 1 чарчы метрин $2000 кем эмес сатып жатышат. Бирок ошол да пат күлүч эмес, мындай пат псо деп коебуз го. Кире бериштеги эшигин салып коет, ичин өзүң жасап ал дешет. Биз бүгүн сиздерге берип жаткан квартиранын баасы 1 квадрат метри пат күлүч $850. Эмеректериңди алып кирип жашай бер деген сөз. Кантип мындай баага пат күлүч салып жатабыз? Биз мамлекеттик Кыргыз курулуш сервис компаниясынын жана бирин-экин өзүбүз тааныган жеке компанияларды суранып, курулушчу компанияларды. 1 квадрат метрин Бишкек менен Чүйдө $650, ал эми алыскы аймактарда $700 пат күлүч салып бергиле деп жалдап салдырып жатабыз. Бул баага башка ири компаниялар, курулуш компаниялары келбей коюшту. Бүгүнкү күндө $650 пат күлүч эч ким салбайт дешип. Ошондуктан биз мамлекеттик курулуш компанияны жана 1-2 жеке компанияны жалдап, Бишкекте $650, ал эми аймактарда $700 салдырып, мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип жатабыз. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания болсо, үстүнө $200 кошуп, мына сиздерге бүгүн берип жаткандай $850 берип жатышат. Ортодогу $200 пайда түздөн-түз мамлекеттик ипотекалык компанияга барып түшөт. Ошондуктан мамлекеттик ипотекалык компаниянын кирешеси көбөйүп 80 миллиард сомдон ашты. Андан соң мамлекет башчы Садыр Жапаров турак-жай комплексин кыдырып, жаңы батирлердин ээлери менен баарлашты. Баса белгилеп айта кетчү жагдай, үй алып жаткандар бийликтеги кимдир бирөөлөрдүн тааныштары эмес, жөнөкөй гана кезек менен жеткен карапайым адамдар. Мен 2020-жылдардын тегерегинде, анан расмий түрдө 2022-жыл кезекте тургам. Доступная ипотека деген программа боюнча 8% пайыз менен. Ошол жеке чөйрөдө иштейм. Орозонун башында эле биринчи күнүндө чалышты. Кезегиңиз жакындап калды, документтериңизди алып келиңиз деп. Ошол анан Кудай буйруп, мага бир бөлмөлүү батир ушул проспект Айтматов проспектисинен келип калды. 16 кабатта экен. Мен 2014-жылы бул Бишкекке жогорку окуу жайга келгенден баштап эле батирде турам негизи. Кыргызстанда эле эмес, азыркы кымбатчылыкта чет жерде деле акча чогултуп, батир алыш кыйын болуп жатпайбы? Анан Кыргызстанда жашап, ушул жерде иштеп, анан өз үйлүү болушуң аябай чоң кубаныч экен. Бүгүн Дүйшановдордун үй бүлөсүндө чоң кубаныч, анткени жаңы ак өргөдө мына ушундай ак дасторкон жайылып, ак тилектер айтылып жатат. Ак өргөңүздөр куттуу болсун. Жакшы тойлор болсун үйүңүздөрдө. Альбинанын тайнеси болом. Тайнеси болгонумдун мынакей ушул кызымды кенедейинен бактым эле. 4 жыл мурун очередке туруп ушул 25 жылдык мөөнөт менен алып атышат. Анан эми бир комната үй тийди, мынакей биз абдан чоң кубанычтабыз. Ушул үйдүн жүзүрүн көрсүн, өзүлөрүнө кут болсун. Бул турак-жай комплекси бардык зарыл болгон инфраструктура менен жабдылган. Жылытуу системасы өзүнчө оотканадан камсыздалат. Газ, суу жана канализация борбордук тармактарга туташтырылган. Электр менен жабдуу турак-жай аймагындагы өзүнчө трансформатордук подстанция аркылуу камсыздалат.
өзүңүздөр көргөндөй эле жаңы туннельный технология менен салынган. Бул туннельный технология болгондо бул арматура, бетон, то есть сейсмологияга толук кандуу жооп берилет. Бизге урматтуу президентибиз тапшырма койгон, ар бир жараныбыз кайсыл жерде мамлекет үйлөрдү салган болсо, ошол жерде мына толук кандуу бүгүнкү күндө сапаты жагынан эң биринчи биз көзөмөлчү сапаты жагынан карайбыз. Ал эми жакында Жалал Абад облусунда мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курулуп жаткан Осман Резиденс турак жай комплексинен 879 батир ээлерине тапшырылат. Бул тууралуу аталган компаниянын өкүлдөрү тарабынан маалымдалды. Ачылуу аземине мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Тактап айтканда Жалал Абад областында 11204 көп кабаттуу батир курулуп жатат. Ал эми жалпы 14 объекттерибиз бар. Анын ичинде бул Сузак районунда 5 объект каралган. Азыр биз турган жер бул Осман Резидент 5-чи аталыштагы объектибиз. Бул жерде 240 квартира каралган. Кудай буйруса, ошол жакынкы күндөрү бул батирлердин ачкычтарын өз ээлерине тапшырабыз деген жакшы ой тилекте турабыз. Урматтуу президентибиздин катышуусунда ачылат деген иш пландарыбыз бар. Мамлекет тарабынан курулуп жаткан турак жай комплекси заманбап шарттар менен жабдылып, жарандарга бардык керектүү инфраструктуралар, мектептер, бала бакчалар, оорукана, спорт аянтчалары жана башка маанилүү объекттер жеткиликтүү. Бул үйлөрдү курууда эң жогорку сапаттагы материалдар колдонулуп, бардык сейсмикалык коопсуздук талаптары сакталган дейт курулуштагылар. Биз азыр Сузак районунда жайгашкан Осман Резиденс 5 объектисине турабыз. Жер аянты 1 гектар 70 соток. Ал эми батирлердин саны болсо 240 батир. Анын ичинен 90 батир 1 бөлмөлүү, 110 батир 2 бөлмөлүү, 40 батир 3 бөлмөлүү болуп эсептелет. Батирлердин шарчы метрлери болсо 1 бөлмөлүү 50 квадраттан чыгат, 2 бөлмөлүү 70 квадраттан, 3 бөлмөлүү 90 квадраттан. Бул жерге биз эң башында негизин айтып келсек, сейсмический устойчивость боюнча 9 балга курганбыз. Аны спецтех условия алганбыз дагы, замена грунта кылганбыз. Ал эмелерди замена грунталарды бүт бардыгын строй лабораториядан өткөрүп, андан кийинки бетондорубузды бардыгын строй лабораториядан өткөрүп, заключенияларын даярдаган. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын өкүлдөрү Сузак районундагы мекеме ишканалардын кызматкерлери жана тургундары менен да жолугушту. Жыйында өз ара пикир алмашып, аталган компания тарабынан курулуп жаткан турак үйлөргө кезекке туруу кандай шарттар менен алуу жаатында суроо жооптор менен уланды. Сузак районунун аймактарына үйлөр жакын күндө берилип бүтөт, мисалы. Бүткөндөн кийин кайсы бир убакта 5-6 айдан кийин очередин келип калды. Мен очередин келип калган маалда Кербен шаарындагы үй бүттү. Мага Кербендеги пилгайт. Мен Сузактын тургунумун, Сузакта иштейм. Мага Кербенден бекер берсе албайм үйдү, мисалы. Ошол маалда мен отказ кылганда мен очередин өтүп кетеби, же сакталып калып туруп, ал 7-8 айдан кийин Сузак территориясынан үй берилген маалда ошону кайра ошол очередин күчүндө ала аламбы, же болду мен очередин жоголуп кетеби? Ошол маселе болуп да. Бүгүнкү күндө мамлекеттик ипотекалык компания куруп жаткан көп кабаттуу батирлер областтык борборлордо гана жүргүзүп атат өзүнүн курулуш иштерин. Райондук борборлорго кире элек. Райондук аймак болуп бөлүнө турган болсо, анда Сузак боюнча, базар курган боюнча калат. Бири-бирине өтпөйт. Бул территорияда үй калбай калды. Калбай калса башка курулат. Жакшы ниет кылайлы. Азыркы тапта мамлекеттик ипотекалык компаниядан турак жай алуу үчүн республика боюнча 45 миңден ашык жаран кезекке катталса, анын 4610-у Жалал Абад облусунда турат. Жыйында да тургундар тарабынан берилген суроо жооптордун басымдуу бөлүгү да мына ушул кезекке туруп батир алуу маселеси болду. Мен жеке өзүмдү алсам, кезектүүлүгүм кандай болот? Райондон аламбы же шаарданбы? Кайсыл тарап биринчи берилет? Мамлекеттик кызматкерлер өзү иштеген аймагынан эле алабы деген суроолор пайда болгон. Бирок ошол суроо жооп талкуулоонун жыйынтыгында мен өзүм ичимде жаралган суроолорго кенен жооп ала алдым.
Бул президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык менин үйүм мамлекеттик турак жай программасын ишке ашыруу багытында үйгө муктаж жарандарды турак жай менен камсыз кылуу үчүн масштабтуу долбоордун алкагында аткарылууда. Ал эми курулуп бүткөн батирлер программага ылайык социалдык жеңилдетилген жана жеткиликтүү ипотека багыттары боюнча кезекке катталган жарандарга 4 жана 8% менен 25 жылга чейинки мөөнөткө баштапкы төлөмү жок тапшырылат. Ошондой эле тең үлүштүү курулуш механизмдери менен 50% төлөгөн жарандарга кезексиз берилет. Белгилей кетсек, МИКТин капиталы ыкчам өсүп, дагы 1-2 жылда 100 миллиард сомдон ашар айтылууда. Бүгүнкү күндө батирлердин чарчы метри $850 бардык шарты менен берилип жатат. Бирок мындан ары турак жай сатууда үстүнө пайыз кошуу киргизилет. Бул 25 жылдын ичиндеги инфляциялык тобокелдиктерди компенсациялоо үчүн зарыл. Буга карабастан МИКТин баалары жеке курулуш компанияларга салыштырмалуу кыйла арзан болору да белгиленет. Жакын аралыкта билесиздер, мына бизде Мурас мурунку Кырчете түрмөн орду. Ал жерде дагы 3-чү күнү батирлер тапшырылат буюрса 500ге жакын. Андан кийин уже август айында эң бийик мамлекеттик ипотекалык компания салган 24 этаждуу үйлөр тапшырылат. Андан сырткары май айында буюрса бизде бул жерде Молда Басанова көчөсүндө 3 бийик этаждуу батир тапшырылат. Май айынын аягында буюрса Каракол шаарында 10 блок мына Каракол шаарында дагы мамлекеттик ипотекалык салган мына үйлөрдүн тапшыруу азем болот. 12 май күнү буюрса Жалал-Абад областында Жалал-Абад шаарында дагы мына 1312 батир тапшырылат буюрса. Андан кийин ушул мына өзүңүздөр билгендей эле жылдын аягына чейин Кудайым буюрса ошол 10 миңден ашык батирлерди мына ушул очередте турган андан кийин дольщиктерге тапшырып беребиз. Эскертсек, учурда республика боюнча 45 миң жаран МИКТе кезекте турат. Ал эми республика боюнча жалпы 61 миңден ашуун батирдин курулушу кызуу жүрүүдө. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмө жыйынтык программасы үчүн.